Биздеги акыркы жаңылыктардан лестница куюлуп, үйдүн сырткы шыбагы башталды. Күн бүркөк болуп, жамгыр жаап жатса дагы, жамгыр басылары менен усталарыбыз иштеп жатты. Негизи эле иш башталгандан бери эле ушул өзбек туугандарыбыз иштеп баарын бүтүрүп жатышат. Бул жактан дагы жөн жүрбөстөн контенттерди тартып жетишип жатабыз. Европадагы Transline фирмасында иштеген мекендештерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Таксиде иштеген байкелерибиз дагы ушундай продуктыларды таштап кетишти. Адлет байкелердин жаңы үйүнө ырымдап жапжаңы казан жана жаңы чараларды алдык. Бул күн биз үчүн аябай сүйүнүчтүү күн болду, анткени Адлет байкенин бир тууган тайкеси ушундай мал союп, усталарга тамактандырып коелу деп келишиптир. Бор соок жана башка бардык нерсени үйдөн эле жасап, дайындап келишкен экен. Тамакка чейин бир чай ичип алдык. Усталар болсо иштеп жатышат. Мына бир сыйра шыбап, эми сыртын сулуулап жаткан кези. Барыңыздар билгендей эле, фундаментин, стяжкасын жана дубалын биздин кайрымдуу жарандарыбыз кылып берип жаткан. Ар бир иш бүткөн сайын усталардын акысын берип, ыраазы кылып эсептешип жатышты. Таластын 5 бармагы дагы бышып калды. Калган этти дагы усталарга тамак жасап бересиңер деп быштап коюшту. Бул жердин эң эле сыйлуу коногу мен болдум окшойт. Бул демилгени сен көтөрүп чыктың дешип, мага жамбаш тартышты. Өмүрүмдө биринчи жолу жамбаш устукан алдым. Мына буюрса сарайдын крышасы жабылып калган болчу, ушинтип чейип сонун болуп калды. Ортодо 1-2 күн жамгыр жааган күндөр эле иш жүрбөй өзгүлтүккө учурады, калган күндөрү күндө иш болуп жатат. Үйдүн шыбагы бүтөөрү менен эле сразу кайрадан ошол эле усталарыбыз сарайдын шыбагына өтүштү. Сарай бүтүп калганын көрүп, уже 1-2 кой бергендер болуп жатат. Толук түрдө бул жака көчүп келгенде бардык ошол берилген малдарын бул сарайга алып келишет. Мына мынтип эми үйдүн крышасы дагы башталды. Кайрымдуу жарандар аябай көп экен. Бул крышанын дагы материалдарын кайрымдуу жарандарыбыз алып беришти. Ал эми крышаны ушул усталарыбыз кайрымдуулукка акысыз жаап беребиз дешип, акысыз жаап берип жатышат. Буга чейин дагы көптөгөн кайрымдуу иштерди кылып жүргөн мыкты усталар экен. Биринчи бригада келип ушундай стропила балкаларын кагып кетсе, экинчи бригада шифрын жаап кетти. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ар бир салым кошкон жараныбызга, ар бир ушинтип колун сунган кайрымдуу кыргыз элине терең ыраазычылык билдиребиз. Алдыда дагы кийинки процесстер менен сөзсүз түрдө бөлүшүп турам.